25 май акыркы коңгуроо кагыла турган гана күн эмес. Бул күнү жыл бою окууда артыкчылыкка ээ болгон окуучулар мыктылыгын көрсөткөн мугалимдердин эмгеги да бааланат. Куршап айыл өкмөтүндөгү Касым Эрматов мектеби 2016-2017 окуу жылында алдыңкы көрсөткүчтөргө ээ болуп, ийгиликтерди жарата алды. Ошондой эле бүгүн салтанаттуу жыйында эң мыкты окуган окуучуларга Марапат Досова атындагы стипендия тапшырылды. Куршап айыл өкмөтүндөгү Касым Эрматов мектебинде акыркы коңгуроо салтанаты жогорку деңгээлде уюштурулган. Бүгүн бул мектеп 14 бүтүрүүчүсүн даңгыр жолго узатты. 11 классыбыз бар, 14 окуучу аяктап отурушат. Ал эми жалпы мектеп боюнча 259 окуучу татыктуу билим тарбия алышууда. Ал эми эмгек жамаатыбызда болсо 23 мугалим, 9 тек кызматкер эмгектенди. Быйылкы окуу жылында Эрматов атындагы орто мектебинде алгылыктуу ийгиликтер жетиштик десек болот. 25 май акыркы коңгуроо кагылып, мектеп менен коштошуучу күн катары белгилүү. Бирок ошол эле учурда ийгилик жараткан окуучу мугалимдердин эмгегин баалоодо бул күндүн негизги өзөгүн түзөт. Мындан улам Эрматов мектебинин салтанаты мыктыларды сыйлоо менен улантылды. Ийгиликке жетишкендерге Марипат Досова атындагы стипендия тапшырылды. Жакшы жаштардан болгула. Окуучулар силер 5 деген бааларды ала бергиле. Апамын атындагы стипендияны биз жыл сайын беребиз. Ушул стипендияга татыктуу болуп жүрө бериңиздер. Айыда Суюнбай кызы жылы бою окууда ийгиликке жетүү үчүн тынымсыз аракеттенген. Билим алуудан талбаган бүтүрүүчү Минти окуу жылынын аягында Марипат Досова атындагы стипендияга ээ болуп олтурат. Бул сыйлыкка жетишкенине кубанганын жашырган жок. Бүгүн абдан толкундануу деген болуп жатат. Анан 11-ди бүтүрүп, жакшы бир окууга тапшырып, эң жакшы күндөр ушул күн экенин билдим. Рахмат Марипат Досова бизге стипендия жазганына. Биз ушул стипендиянын жетишкенибизге абдан сүйүнүп отурабыз. Марипат Досова дал ушул Шагым айыл өкмөтүндөгү Эрматов мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп көп жылдар эмгектенген. Артына өчпөс из калтырган агартуучунун аты мектептеги кыргыз тили класстык бөлмөсүнө ыйгарылган. Уул кыздары жыл сайын Марипат Досова атындагы стипендия тапшырат. Ал эми буга татыктуу болгон окуучу мугалимдер бир нече критерийге карап тандалып алынат. 7 каналдын директорунун атынан берилген, Жумаевдардын үй бүлөсүнүн атынан берилген Марипат Досова атындагы стипендия мына быйыл 3-жылдын жүзү болуп атат. Ар дайым ушул эң татыктуу, эң үлгүлүү жырым-турумга ээ болгон окуучуларга беришет. Быйыл дагы 5 окуучу 2 мугалимибизге берди. Бул окуучулардын эң негизги максат милдети ушул Марипат Досова стипендиясына жетиш үчүн ар дайым талашып окуп, бири-бирин атаандашуу иретинде окуп келишет. Өмүрүн эл агартуу тармагына арнаган Марипат Досованын окуучулары азыр ийгиликтүү, билимдүү, эл үчүн кызмат кылган инсандарга айланышкан. Мунун баары мектепте билим берген мугалимдин таасиринен дешет. Бүгүн да окуучулары, шакирттери, замандаштары Марипат Досованын кылган эмгектерин, адамдык сапаттарын эске салышты. Райондо, областта насаатчы алдыңкы чыгармачыл мугалимдер болду деп айтсак болот. Биз ушул жер жаш мугалимдер ушул Марипат эженин Досова Марипат эженин окуучулары ошол кишиден көп үлгү алган, адептүү, ыймандуу, кыргыздын патриот кыздары болгон деп айтсак жаңылышпайм да. Тарбиясы аябай жесткий болчу, талапты катуу койчу, требует этип, коркчубуз, действительно коркуп. Азыркы биздин жетишкендигибиз ошол эжекенин менети деп ойлойм го. Районда иштерди, мектепте иштерди, жакшы жагынан көп жакшы жетишкендиктерге жеткен, элге үлгү катары деп эсептесем болот да. Марипат Досова мугалимдик кесиптен тышкары элүнүн бийликке жеткирген депутат катары да белгилүү болгон. Аялдардын укугун коргоп, элине ак кызмат кылган инсандын көзү өткөн соң 7 каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев баштаган уул кыздары апасынын ишин улантып келишет. Марипат эжекебиздин дагы ар дайым ушу жылда сыйлап, балдары дагы ушунчалык неме кылбай, унутпай, жылда сыйлап, ушу стипендия берип, ушинтип аткандарына биз дагы аябай неме кылабыз, сүйүнөбүз эми эсте ошо немесин ата-энесин аябай ардактап сыйлаганына. Айта кетсек, Марипат Досова бир топ жыл Өзгөн райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. Үзүрлүү эмгеги үчүн билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланган. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал, Өзгөн району.